Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mınday deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Afemen yemşi mukibben ala vecihihi ahda ammen yemşi saviyyen ala sıratın mustakim. Sadakallahul azim. Başını astığa salıp жерді қарап басқан адам тура жолдабы же болбосам астына қарап кайсыл жака бара жатканын билген адам, көргөн адам тура жолдабы деп суроо иретинде Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде айтып жатат. Ошон үчүн устаз айтсаңыз, бүгүнкү күнгө салыштырып айтканда ушул аяттын маанисин чагылдырып турган бүгүнкү күндөгү биздин коомчулукта болгон нерселерге салыштырып айтсаңыз, ушул аяттан эмнени байкасак болот? Bismillahirrahmanirrahim. Санжар, Алла разы болсун. Алла Таала субханала таала бул аятта эң алгач салыштырууда таман астын карап жүргөн менен алыска көз салып баскан эки адамды салыштырат да. Бул жерде салыштырганда тафсирлерде келет, бул момун менен капырдын жашоосун Алла Таала ачык алып келген дейт. Бул жерде өтө чоң маселе бар, момундук менен капырдыктын ортосунда. Бирок сиздин сурооңуз бир аз жеңилдетилип, бүгүнкү коомдо болгон көйгөйлөргө салыштырып карап айтылганда деп сурап атканыңызга жооп айтат элем да. Биз көз карандысыз эгемендүү калкпыз. Бул көз карандысыздыкты биз жекелик деңгээлде да көз каранды болуп жасашыбыз керек. Биз кайсы бирөөнүн келип таңуулаган нерсесин мына ушул нерсени туура окшойт деп, же болбосо кайсы бирөөнүн чектен чыгып жылаңач таңганын бул деле жашоого окшойт деп, же болбосо бирөө келип туруп катуу бир үн менен же бир кайсы бир катуу жарнама менен бир жашоонун бир кырын көрсөтүп койсо, мына ушул нерсе сонун окшойт деп, ошонун аркасынан туура беришибиз керек. Мен ошол учурда эмнеге айландым дегенде, мен көз карандыга айландым. Мен ал нерсени карап, өлчөп, ченеп, баалап көрбөй туруп, анын аркасынан ээрчип жөнөдүм. Эч нерсесине караган жокмун. Керек болсо кээ бирке ошону ээрчиген мезгилде, эгерде ушул болгон болсо мен азабына да макулмун дегендер дагы бар. Бул эмне дегенде, бул чыныгы көз каранды адамдын, чыныгы эркин чечим чыгара албаган адамдын чечими ушул болот. Аяттагыдай кечиресиз, алысты көрө албай өзүнүн астына. Мына мен эмне үчүн айтып атам, себеби дегенде ал такыр узакты караган эмес. Алла Таала сүрөттөп аткан маселеде дагы түз тике узакка көз салып баскан киши менен таман астынан көз үзбөгөн адамдын кимиси жакшы деп атат. Сен мынтип баскан учурда канча адашасың, канча чалынасың, канча жыгыласың. Чукур, таш, эмне? Ал эми сен каяка баратам, жарга баратамбы, сууга баратамбы, отко баратамбы, алдын ала карап, ага баа берип, аны баамдап, анын чын төгүнүн билип алып баскан, бул чыныгы жанагы эркин адамдын кылган иши болот. Ошондуктан Алла Таала разы болсун, бүгүнкү күндөгү коомубуздагы кээ бирки көрүнүштөр, коомубуздагы кээ бирки кылык жоруктар жасалып кетсе, мейли бир киши жасап турго дегенибиз менен, бирок ошонун артында биз жанагы айтып аткандай таман астынан башканы көрө албагандар мунун артынан ээрчип кетип аткандыгы чыныбызды жаныбызды кейтет. Алла разы болсун. Дагы бул устаз тафсирин карап көрсөм ушул жердечи. Ооба. Хадисте дагы келиптир да. Ошол кыямат күнүндө туура жолду жүрбөй, же болбосо ошо өзүнүн астын гана карап, акыйкатты көрбөстөн, туура жолду көрбөстөн, уяттуулукту көрбөстөн, өзүнүн астын гана көрүп жүргөн адамдарды Алла Таалам кыямат күнүндө жүзүнө бастырып тирилдет экен да. Жүзүн жерге сүдүрөйт экен, жүзү менен. Ооба. Жүзү менен жерге сүдүрөйт. Бети менен. Ооба. Бул дүйнөдө анан ошол хадистин уланысына сурап жатат да пайгамбарыбыз. Кантип эле ошондой бул дүйнөдө бутубуз менен басканбыз. Кыямат күнүндө ал адамдын эки баса турган буту ошол жүрө турган жери эки бети болуп калат экен го деп сурап жатат да. Чоң суроо. Десе пайгамбарыбыз айтып жатат хадисте. Ошол эки бут менен бастырган Алла Таалам ошо жүзү менен деле бастырып коёт депчи. Анан ошол хадиске мен ойлонуп атам да устаз. Ооба. Эмне үчүн ошондой болуп калды? Эмне үчүн башка жери менен болгон жок? Ооба. Эмне үчүн башка жери? Сиз белгилеп өткөндөй, адамдар эгер кылмышка бара турган болсо буту менен басып барат, аткарган болсо кол менен аткарат. Анда эмне үчүн беттин бул жерде орду бар деп атасыз да, туура, жакшы суроо. Дегенде ошол жерде ойлонуп атам да устаз. Адам уяттуулуктан чыкканда, чектен чыкканда, ооба, эч нерсе калбай калганда эң акыркы нерсе адамдын жүзү жарык экен, жүзүндө жылуулук бар экен, уяттуулуктун суусу бар экен деп калат го бизде. Эң туура айтасыз. Ошол адамда ошол эң акыркы нерсе дагы калбай калгандыктан кыямат күнүндө ошол адамда жүзүндө ооба, адамдардын бетин карагандыктан, адамдарга ошол жакшы нерсе, жаман нерсени тартуулап же жаман нерсени чыгарып жатканда уяттан дагы эч нерсе
жүздүн жылуулугу эч нерсеси калбай калгандыгы үчүн кыямат күнүндө Алла Таала ушул жазасын дагы ошол бул дүйнөдө уялбаган жүздү жер менен жексен кылып сүдүрөтүп тирилтет экен деп түшүндүм. Өтө оор маселе. Таза Санжар. Сиз белгилеп өткөн жерде Кыргызда айтат, адамдын жүзүнө карап сүйлө, адамдын жүзүнө чаппа, же жүзүнө бетине карап түкүрбө деген сөздөрдүн баарысы келип туруп, улуу жараткандан инсанды кантип жүзү менен кадырлуу кылгандыгын түшүнсөк болот да. Чындап эле адам үчүн жүз өтө кымбат. А жүз жөн эле бет эмес, бул бетиндеги уяты менен бет деген да. Эт эле эмес. Эт эле эмес, бул жөн гана мындай бир адам көтөрүп жүргөн эле эт эмес, тескерисинче сиз айткандай ошол жерде бир тамчы болсо да уят болгону жакшы экен да. Ошондо бет болот экен. Алла Таала субханаху таала да кудуреттүү зат эмеспи? Ошондуктан айтып аткан кебиңизде чындап эле Алла Таала субханаху таала мына ошондой уятсыздык менен, ошондой уятсыздыктын өзүн чечкиндүүлүк катары баалап алып, уятсыздыктын өзүн баатырлык катары баалап алып адашып, жыйынтыгында кыяматта эң бир ооз азаптардын бири адам ушул бети жерге тийилип сүдүрөлөт экен да. Ошондо чындап эле биз жогору жакта айткандай, анын кылмышына, анын бетинде эч кандай күнөөчүлүк жок эле. Буту менен басып барды эле, колу менен аткарды эле, тили менен сүйлөдү эле, бирок бети менен азап тартты да десек, сөздүн төгүнү каякта жатат дегенде, адамды жамандыктан тоскон, адамды жийиркеничтүү иштен коргогон нерсе анын бетиндеги уяты болуш керек экен. Эч ким болбосо дагы ушу Кыргызда айтып келет эле, уят болот деп айтып келебиз го. Мына ошол уят ар бир кишинин бетинде жашаш керек экен да. Айрыкча аялдарда жашаш керек экен ушул. Эгерде аялдарыбыз да, кыздарыбыз да ушул уят бетинде жашаса, анда бул өздөрүн дагы бизди да кошуп сактайт экен. Караңызчы. Ошондо Алла Таалам сактасын баарыбызды ушул бетибиз менен барып сүдүрөлүп азап тартканга кабылбай турган амалдарга насип буйрусун. Кудай Таалам ошентип кыска ой менен баягы кыска назар деп коет го, баягы бутуңдан астындагын көрө албайсың, анын жыйынтыгында келип туруп сен эмне сокур ээрчимеликтин артынан түбөлүктүү азапта калбасак деген тилек. Алла Таалам ыраазы болгон устаз. Алла Таалам айткан уккан сөздөрүбүздү бардыгын берекелүү кылып, өзүбүзгө дагы элибизге дагы пайдалуу кылган болсун. Амин. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.